Кемин районунда суга таянты 19.400 гектарды түзөт. Ага көп жылдык чөп, арпа, буудай, кызылча айдалган. Былтыркыга салыштырмалуу сугат суунун жетиштүү болгондугун суу чарба башкармалыгы билдирет. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл суу жетиштүү болду. Себеби жаз айында дагы жаан-чачындар көп болду. Келген суунун чоң Кемин суусунан дагы келген подпитка суунун да көлөмү чоң болду. Ошол себептен суу жетиштүү болду. Мукташтык өтө деле көп болгон жок. Жалпы ички чарбалык каналдын узундугу 544 километр. Андан тышкары 70,5 километр чарбалык каналдар бар. Алардын айрымдарын калыбына келтирип, оңдоп түздөө үчүн мамлекет тарабынан 12 миллиондон ашык каражат каралган. Тактап айта кетсек, Калмак суу каналына 178 Г блокторун тизүү, Сарбоз каналынын 1,2 километрин бетон төшөө, 6 даана гидропосту капремонттон өткөзүү жана 1500 квадратный метр бетонный полотно деп коебуз, ошону төшөө болчу да. Каналдарды оңдоо боюнча иштер жаз айында 50% аткарылган. Бүгүнкү күндө да уланып, жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Кемин району.